Өзгөрмөнү алмаштыруу аркылуу интегралдоо. Бизге интеграл f'тен x dx интегралы берилсин. Мында f'тен x функциясынын f'тен x түздөн түз табылбасын дейлик. Мында ушул интегралдын барабардыгы өзгөрмө чоңдукту алмаштыруу аркылуу интегралдоо деп аталат. Ушул баскычтар аркылуу иштейбиз. Мисалы, интеграл 2x плюс 3 4 даражасы dx'ты чыгарсак, 2x плюс 3'тү u деп белгилеп алабыз. Андан кийин 2x плюс 3'төн туунду алабыз. dx барабар du деп белгилеп, 2x'тен туунду алсак 2, ал эми 3 0 болгондуктан аны жазбайбыз. du dx барабар 1/2 du деп dx'ты таап алабыз. Андан кийин интеграл u'нун 4 даражасы 1/2 du'ну бул жака алып келип жазабыз. Андан кийин 1/2-ні интегралдын сыртына чыгарабыз. u'нун 4 даражасы du барабар 1/2-ні өзүн жазабыз. Андан кийин бул формула аркылуу u'ну таап алабыз. u 4 плюс 1 бөлүнгөн 4 плюс 1 деп жаза алабыз. Барабар 1/2 u'нун 5 даражасы бөлүнгөн 5 деп алабыз. Андан кийин 1'ди u'нун 5 даражасына койсок, u'нун 5 даражасы 2'ни 5ке койсок 10 болот. Барабар u'га 2x плюс 3'тү алып келебиз. 2x плюс 3'түн 5 даражасы бөлүнгөн 10 деп жазабыз. Плюс турактуу санды кошобуз. Ошондо бул мисалдын жообу ушул болуп калат. Бул экинчи мисал. Интеграл 15/3 минус 2x dx'ти чыгарабыз. 3 минус 2x'ты u деп белгилеп алабыз. 3 минус 2x'тын туундусун алабыз. dx барабар du деп белгилеп алабыз. Андан кийин 3 0 болгондуктан бул жазылбайт. Минус 2x'тан интеграл алганда бизде минус 2 болуп калат. Ошентип dx барабар du. dx'ты тапканда минус 1/2 du болуп калат. Барабар интеграл 15 бөлүнгөн u болуп калат. Себеби бул жер u болот. Минус 1/2 du'ну бул жака алып келебиз. Андан кийин 15 минус 15/2'ни интегралдын сыртына чыгарабыз. Ошондо бизде бул жерде 1/u du калат. Барабар минус 15/2'нин өзүн жаза алабыз. Андан кийин бул формула аркылуу 1/u'ну чыгарабыз. Ошондо 1/u бизде ln u болуп калат. Плюс s барабар турактуу сан. Минус 15/2 ln u'нун ордуна биз 3 минус 2x'ты алып келебиз. Ошентип плюс турактуу санды кошуп коебуз. Ошондо бул экинчи мисалыбыздын жообу ушул болуп калат. Эми ушул эле чыгарган мисалдарыбызды Maple программасынан чыгарабыз. Бул жерде int 2x плюс 3 4 даражасы өтүр x каша деп жазып алабыз. Ушинтип жазсак, мына ушинтип чыгат. Ал эми экинчи мисалыбызды дагы Maple программасынан чыгарабыз. int 15/3 минус 2x'ты Maple программасынан чыгарабыз. Бул ушинтип чыгат.